бизде оргазм деген сөздү айткандын өзүн унутуп айтат да, мисалычы. Жолдош менен сүйлөшүп баштасам эле кимден уктуң, ким айтты, мен ким менен салыштырып атасың деп урушат. Аял кишини эритиш кыйыныраак эркекке карагандачы. Түрдүү кинолорду көргөнбү, видеолорду көргөнбү, же бирөө менен сүйлөшкөнбү, мындай кылбайлы, тигиндей кылбайлы деген андай эле талаптар башталды да. Репродуктивное здоровье тесно связано с сексуальным здоровьем, но эта тема в Кыргызстане табуирована. Эксперты отмечают, что такое отношение к этому аспекту здоровья ведет к проблемам во взаимоотношениях, распространению инфекций, передающихся половым путем. Редакция «Кактус Медиа» побывала в Джалалабадской области, чтобы узнать, как эта проблема влияет на институт семьи в регионах. Интимные отношения – это не только процесс зачатия ребенка, но и процесс, доставляющий удовольствие партнерам. Это и взаимопонимание, умение людей слышать друг друга. Но не всегда женщина получает удовольствие в постели, и многие из них умалчивают об этом. Наша героиня, жительница Джалалабадской области, призналась, что эта проблема вызывает у нее серьезные беспокойства. Мен 5 балам бар, 5 балам катар төрөгөнмүн. Эми эле бирөөнү төрөгөндөн кийин кайра боюмда болуп калып атты. Кайра токсикоз менен алек болуп аттым. Андан кийин төрөгөндөн кийин өзүмө келгиче дагы боюмда болуп, эмизгенден колум бошобой, барып ага жыныстык жагына көңүл деле бурбай калдым. Көңүл бурбай калып, жолдошум экөөбүз улам төрөп, улам токсикоз боло бергенге алыстап калганыбызды билдим. Акыркы балам төрөгөндөн кийин чоңоюп баштады. Чоңоюп калганда мурун эч качан ойлобойт элем ал нерсени. Бизде проблема бар экенин билбейт элем, ойлонбойт элем. Кийин 5-чи балам чоңоюп баштаганда кыздардын сүйлөшкөнүн байкап калдым. Досторум менен жолугуп калдым. Тез бир жака катташып бир нерсе чыксак сүйлөшүп отуруп калганда ошондо байкап баштадым. Бирок жолдошум менен ал жөнүндө мен сүйлөшө албайм. Жолдошум менен сүйлөшүп баштасам эле кимден уктуң, ким айтты, мен ким менен салыштырып атасың деп урушат деп ойлойм. Бизде андай сүйлөшкөнгө жол жок, уят деп көрөбүз. Ошого жолдошум экөөбүз ошентип алыстап оргазм деп мен айта албайм. Ачык айтканга менин оозум барбайт. Экөөбүз сүйлөшпөй туруп эле ошол проблема болуп калып кете берди. Все это время наша героиня думала, что все женщины испытывают в постели примерно одинаковые ощущения. После разговоров с подругами она поняла, что это не так. Она хотела бы обсудить этот вопрос с мужем, но боится, что супруг может ее неверно понять, да и он не приветствует такие разговоры. Мен оюмча ошол бардык эле адамдар ушинтип жашайт деп ойлочумун. Эми азыр мурун айтат элем, баасы кайрылайлы, барайлы, меники мындай болуп атат деп айтсам унабайт эле. Жада калса врачка, урологка барып кел дегенге дагы унабайт эле. Витамин ичкенге дагы унабаса, анан айта албайт болчумун. Азыр эми ойлонуп баштадым, билип баштадым. Ошол нерсеге жетишким келет, баргым келет. Бирок баягы кимден сурашты билбейм. Немало семей распались из-за проблем в интимной жизни. Наш следующий герой из Джалалабадской области рассказал, что в свое время он не обращал внимания на чувства жены и ее жалобы на качество их сексуальной жизни. Кинолорду көргөнбү, видеолорду көргөнбү, же бирөө менен сүйлөшкөнбү, мындай кылбайлы, тигиндей кылбайлы деген андай эле талаптар башталды да. Жаш үй бүлө болсок, анан билесиз үйдө ата энебизден чогуу турабыз дегендейчи. Эми бирөө укса уят деп түшүнбөдүм да. Ал мени түшүнбөдү. Баягы ролевой оюндар дейби, ошондой дейт анан деген. Бизге андай туура келбейт деп түшүндүрсөм. Үй бүлөдө ушундай болот экен да деп ошондуктан мен аны сүйлөшүп жүргөндө билген эмесмин аны ошондой андайчы. Анан ошол
эми адамга окшоп эле мындай жашап турмушубузду улантып эле кылсак болбойбу десек, эми азыр айтканда да уяласың да эми бир кээде мындай деген Кама-сутра дегенде мындай дегендерди айтып калды. Аны сен каяктан буларды угуп жүрөсүң? Жак бияк десем эми азыр интернет бар да, бияктан көрөсүң да эми бизге туура келбейт андай нерсе көрүп андай кылганчы. Эми бизде буга чейин деле мына бизде төрөлүк, ауылда төрөлгөн, балдар төрөлүп келип атпайбы, андай нерселер жок элечи, интернетте жок эле. Ошону антип түшүндүрсөм, мындай гармония тигиндей мындай дегендерди айтып калган. Ошол эми перзенттүү болдук. Болгондон кийин деле жакшы эле жашап жүргөнбүз. Анан мындай байкала баштадым мен жаман көрүп, андай кылып аткандарычы. Ошондо эмне болуп атасың деп бирөөнү таап алган окшойт деген ой келди да. Анан же мен сага эмне жарабай калдымбы, тияк бияк десем, жакшы эле деп коет баары. Мен ошо күмөн болду да, бирөө мен сүйлөшүп жүрөт окшойт депчи. Мужчина полагал, что если у них рождаются дети, и он обеспечивает семью, то и проблем в отношениях с супругами быть не должно. Но это оказалось не так. Мен эми ойлогон эмесмин ошол именно төшөктүн маселесинен ушундай болуп атат деген маанидечи. Эми баягы мен каалаганда болот эми баягы эркектер түшүнөсүңөр го өзүңөр. Аял деген мен обеспечить этип атсам, тамак аш бияк дегендей. Анан ошо болбогондо төшөк маселесинен ызы-чуу чыгаруу. В регионах нет специалистов, которые работали бы с вопросами сексуального здоровья. Волонтеры, которые понимают важность гармонии интимной жизни в браке, сами проходят различные курсы и стараются помочь другим женщинам. Одна из них – Чолпон. 5-6 баланы төрөп аткан аял, өзү катар төрөгөн аял эсинен деле чыгып калат. Аны эмне үчүн кылып атат, өзү барбы жокпу, жашоо бардыгыныкы эле ушундай, меники деле ушундай өтө берет. Бардыгы эле ушундай. Бири-бирибиз менен сүйлөшүүдөн уялабыз да. Себеби мен болсо жолдошум ошол жагын начар деп айтып койсом, ал айылдын баардыгына таркайт да. Анан келет баягы, баягыныкы мындай экен. Болду баягы эркек өзүнүн намысын жоготуп баштайт. Ошол үчүн мен дайым айтам аялдарга, кыздарга, сүйүү эрте менен башталат. Аял менен эркектин сүйүүсү эрте менен башталат. Мойнуңан өп, же кичине кучактап, же эшиктен чыгып кетип атып, даярданып тур деп коюш эле, уже кечинде сүрөт жөнөтүп же смстерди жазгандан башталат. Аял кишини эртиш кыйыныраак эркекке карагандачы. Аял киши даярданыш керек, жакшынакай кийимин кийиш керек, жакшынакай нерсесин чыгарыш керек, караш керек, көрүш керек. Жөнчүлүктөн баягы биз кооздоп, бир нерселерди алып келип, гүлдөрдү даярдаган жөн эмес да. Ошол нерсе эмоциядан келип баштайт да. Менин оюмча ошол эмоция көп нерсеге тоскоол болот да. Тоскоол болот. Эмоцияны билдире албаганыңда, көрсөтө албаганыңда, эркектен коркконуңан, уялганыңан, айта албаганыңан, биз чоңойтуп атканда бардыгы эле айтпа, дебе, көрсөтпө. Жада калса биз прокладканы бекитебиз го. Прокладканы биздин ич кийимибизди көрүп калбасын, жайылып турганын билип калбасын, аны көрсөтпөйүн, буну көрсөтпөйүн. Эркек как будто билбейт да ошол нерсе бар жөнүндөчү. Апасынан төрөлүп аткан эркек билет да каяктан чыгып атканын, эмне болуп атканын билиш дагы керек да. Качан аял кишинин ПМС деген нерсеси бар, башка нерсеси бар, билип туруш керек деп ойлойм. Героиня рассказала, что к ней женщины обращаются с проблемами в интимной жизни. Они тайком ходят на занятия, потом обсуждают новые знания и навыки с подругами. Мисалы, бир аял бар, таанышым. Ал 15 жылдан бери жашайт жолдошум менен. Анан качан сурабасак, наверное, ошол оргазм болсо керек да дейт. Мындай бир нерсе билем, бир нерсе сезем, ошол оргазм болсо керек депчи. Но его нельзя упустить. Билбей калыш мүмкүн эмес да. Ал нерсе болгондо сен билесиң, сен башкача аял болуп ачыласың.
эртеси тургандан кийин баягы оюң башка, денең башка болуп калат да. Ошого дагы эле постоянно айтып турабыз да. Мындай кыл, андай кыл, может мынтесиң, антесиң деп жардам бергенге. Но бирок айткан сайын ошол качат, даже билбейт, ал нерсе бар экенин билбейт. Мына вроде все нормально, мага жагып атат, мени өп атат, кучактап атат. Ушул экен да дейт. Көпчүлүгү уялгандан эмес, билбегенден деп ойлойм. Бизде развитие жок да ушул тарапкачы. Мектептерде баягы ата-энебиз да айтып бербейт да. Мен мисалы кичинемде мага эч ким айтып бербейт эле. Мне пришлось өзүм менен бир нерсени окуп жетишкенге туура келген. Баягы жолдошум менен улам сүйлөшүп атып, айтып атып, көрсөтүп атып, мага мындай жагат, сага кандай жагат деп атгандан кийин ошол нерсеге келдим да. Хотя эгер биз ушул кыздарыбызды, балдарыбызды үйрөткөнүбүздө туура нерсе. Предохранение, кандай кылса бала бүтүп калат, кандай кылса мындай точкалары бар депчи. Хотя бы мына эрге берип аткан маалда кызыңа же балаңа түшүндүрүп айтып коюш керек да. Чолпон открыла танцевальную студию. Там женщины учатся не только танцевать, они изучают свое тело и заново знакомятся с собой. Биринчи келген аялдар өзүн өзү көзгөгө карай албайт. Биринчи келген аял бул мен үчүн болбосо керек. Анан мен жолдошума айтпай келем дешет. Мен йогага келдим дешет. Мен фитнеске кеттим дешет. Келип анан өзүм катуу кармайынбы дейт да. Катуу кармаңыз дейм. Катуу везде бардык жериңизди катуу кармаңыз. Сиз өзүңүз катуу кармап көрбөсөңүз, сиз билбейсиз да канчалык катуу деңгээл сизге жагат экенинчи. Ошо кармап көрүш керек көзүн, чачын сылап көрүш керек, кулагын кармап көрүш керек. Бардык жеринде точкалар бар. Ошол үчүн келишет, келгенден кийин 1-2 катышып көрөт дагы 10-чу жолу келгенде башкача аял келет. Уже аял кыз. Сразу ачылат. Башкача кийим кийип баштайт, осанкасы түздөлөт, уверенность пайда болот. Анан мен күйөөмө айттым дейт. Мен жолдошума айттым, жолдошум мейли бара бер деди, акчасын да берет экен. Вот жарым жылдыкын алып келдим дешет да. Уже все, когда муж видит, что жена раскрывается, баягыны көргөндө алда сүйүнөт да. Кимге керек бар, зажатая мышка, аял эч кимге кереги жок да. Көчөдө жүргөндө эми өздөрү билишет. Но спальнянын эшиги жабылат. Жабылгандан кийин жөнөкөй уялган кыз эч кимге кереги жок. Ал жакта сен башкачасың. Это весь твой мир. В Центре репродукции Джалалабадской области знают, что эта проблема актуальна для многих семей. Врач-гинеколог Нурзат Нурымбетова рассказывает, что женщины даже стесняются говорить на эту тему. Бизде оргазм деген сөздү айткандын өзүн мынча айтат да. Мисалычы, же болсо половой дегенден коркобуз да. А половой деген бул пол деген секс деген бул жыныс дегенди билдирет. Эркек, аял жыныс деген. А секс деген бул сөзсүз түрдө төшөктөгү мамиле эмес, бул ошол пол деген жыныс дегенден англисчесинен келген сөз. Жыныстык көйгөйлөр өтө чоң. Мисалы бизге кайрылган аялдардын почти 60% десек, 60% кээ-бирлери шыбырап айтат, кээ-бирлери ушу бир көйгөй маселеси бар, айта албай туруп, кээ-бирлери ачык эле айтат, бирок в среднем алганда бизге кайрылгандардын 60%-ында ошол көйгөй бар да. Сурап келсең канаттанбаган, сурап келсең өмүрүндө оргазм билбеген, сурап келсең ошо настроениясы жок, мындай баягы эми азыр биз сексопатолог бизде вообще Жалбатта жок. Жалбат Ошто түштүк өрөөнүндө вообще сексопатолог жок. Кыргызстанга өзү саналуу бир 2 сексопатолог болсо керек. Ал да Бишкекте. Анан бул деген бизге закрытая тема да. Мисалы башка мамлекеттерде, допустим, ошол эле, допустим, Европанын азыркы көпчүлүк депутаттарга, көпчүлүк мисалы оронгон азыр мына айымдарга, эркектерге мен азыр Европа менен салыштырсам жакпашы мүмкүн, бирок Европада адамдардын укугун ушунчалык жакшы коргойт, что, например, Европада сексопатологка страховой, ошол медициналык сөзсүз түрдөгү
немеге текшерилүүгө киргизилген. Жылына 3 жолу ошо страховканын негизинде барып сексапатологко барса болот да. А бизде жылына эмес, бизде өмүрүндө 1 жолу бара албайт да. Көйгөй маселеси эркектерде эгерде ошол сексуалдык канааттануусу жок болсо налево ходят да, мындай айтканда эми башка айымдар башкаларга барат. А аялдардын көпчүлүгү ошо ыйлап өз көйгөйү өзүндө болот да. Бул өтө чоң маселе. Бул деген ошол оргазм эгерде алган жакшы үй бүлө бири-бирин түшүнгөн, бири-бирине жакшы жылуу мамиле кылып түшүнгөн үй бүлө болсо, бул үй бүлө бекем болот. Бул үй бүлөдө балдары жакшынакай багылат. Бул үй бүлөдө бири-бирин түшүнүү өтө жакшы болот да. Мисалы оргазм бул эмне берет? Оргазм аял үчүн, мисалы, оргазм болгондо бул бүт жалпы ошол баягы канааттануунун эң бийик пигинде бүт жыныс органдары сокращение болот да, жыйрылат. Ошол жыйрылган маалда жатынга только керектүү, күчтүү, жакшы гана сперматозоиддер кире алат да. Бул дагы өзүнчө природный отбор болуп атат. Экинчи жагынан оргазм аял үчүн ошол өзү тапкан ошол партнеру жакшы канааттандырган үчүн бул экөөнүн бири-бирине болгон байланышы күчөнөт. Анан бизде эми биздин медицина, биздин врач дарыгерлер кандай кылып жардам беребиз? Бизде сексопатолог жок, сексопатологический ичкимизде образование жок. Гульзат Турунбекова отмечает, что врачи-гинекологи должны по мере возможности просвещать женщин по вопросам сексуальной жизни. Они стараются привлекать пациенток к диалогу. Көп үй бүлөлөрдө шарты жок. 2 комнат үйдө, же 3 комнат үйдө, же болбосо кайнатасы менен кошо жашайт, же туугандар кыргыздар билесиз го, канча пут кирсе ошо жок кут кирет деп, куттун бардыгы үйүндө шарты жок болушу мүмкүн. Жаш кезинде баягындай жакшынакай бири-бирин түшүнүп, жакшынакай төшөктө мамиле бат түзөрдө ошол шарты жок болушу мүмкүн. Экинчи жагынан мисалы ошол үй бүлөнү пландаштыруу ыкмаларын билбей боюм болуп калат деп ошол дагы стресске алып келиши мүмкүн. Глава Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина отмечает, что в кыргызском обществе интимные отношения не воспринимают как один из аспектов жизни. Более того, даже зачатие ребенка считается каким-то постыдным действием. Мы как будто бы об этом не говорим. Секс у нас есть, но мы об этом не говорим, потому что это что-то не очень чистое, что-то такое преступное. И тогда получается, что если у нас нет диалога, потому что о еде мы говорим, например, что мы любим, что нам назначил доктор, да, например, если у нас есть какие-то заболевания, что требуется, или какие у нас есть предпочтения, желания, и как мы свой стол делаем богаче витаминами и так далее. С сексом та же самая песня, да, то есть мы должны обсуждать. Партнеры друг с другом должны обсуждать эти вопросы и договариваться, что нам нравится, как бы мы хотели это делать, почему мы хотим именно так. Потому что иногда у каждого своя физиология, да, свое строение, и может быть некоторым партнерам удобнее одна поза в сексе, другим другая, но они не могут договориться. Почему? Потому что это запретная тема. И получается, что муж с женой очень редко говорят о том, что им нравится и как нравится. Чаще всего инициатором такого разговора бывает мужчина. Но опять, почему? Потому что культурально мужчине дозволено иметь секс до брака. И многие женщины молчат. И зачастую молчат всю жизнь. И для многих сексуальные отношения становятся только частью механических действий для того, чтобы зачать ребенка. Мы должны говорить о том, что с точки зрения сексологов, например, отсутствие оргазма в сексуальной жизни – это патология. Это уже необходимо вмешательство, которое позволит человеку, например, менять поведение, взгляд на что-то, менять, может быть, даже практики для того, чтобы получать удовольствие и качественнее воспринимать себя в этом мире. Эксперт отмечает, что женщины должны получать удовольствие от секса, и это понимание должно быть таким же естественным, как, например, удовольствие от еды или занятия спортом. Такое отношение нужно закладывать с детства, поэтому родители должны правильно разговаривать с детьми о сексе, чтобы во взрослой жизни у них было правильное понимание сексуальных отношений. Выход есть.
Если говорить глобально, да, ну, то есть как общество должно начать решать эту проблему, потому что ведь за вот этой проблемой, там, например, неудовольствие сексуальной жизнью, появляются и другие вещи, и даже вопрос того самого насилия, да, сексуального, как между мужчинами и женщинами, так и в отношении детей, это тоже может быть последствием тех самых вот грустных практик, которые у нас на сегодня есть. Конечно, вы знаете, из интервью в интервью я все время говорю, сексуальное образование в школе позволит нам создавать условия, когда начнут и говорить и дома, да, потому что все-таки это, ну, некая социально одобряемая норма. То есть если в системе образования есть разговор об этом, например, ну вот раньше у нас не было, например, такого урока, как религиоведение, да? Сейчас мы говорим, мы одобряем. То есть некое социальное одобрение на уровне образования есть. Давайте говорить о религиях, давайте говорить о разных религиях, о том, какую они несут, какой посыл они несут в общество и так далее. То же самое мы должны делать и с сексуальным образованием. Как было выше отмечено, тема секса в Кыргызстане табу. Такое отношение подрывает институт семьи, ведь в отношениях, где партнеры умалчивают о проблемах, не заботятся друг о друге, рано или поздно наступает кризис, а это в свою очередь влияет на другие сферы жизни, в том числе на прочность брака. Поэтому честный и открытый диалог о теле, сексе и сексуальности должен начинаться в семье и вестись между партнерами, призывают специалисты.